Саламатсыздарбы биздин кадырлуу телекөрүүчүлөрүбүз. Бул Кел чай чели теледолбоору ар дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү сиздер менен биз түз эфирдебиз. Таңкы саат 8ден 10го чейин жана Кел чай чели теледолбоорунун алып баруучусу мен Сезим Имамадыева сиздер менен 2 саат бою түз эфирде болмокчумун. 2 сааттын ичинде сиздер менен биз сөзсүз түрдө кызыктуу күндүн темасын талкуулап, ал тургай биздин ойнотууларыбызга катышып жана пайдалуу сюжеттерибизге ээ болосуздар. Бизден эч алыстабаңыздар, анткени ар эфир сайын биз саат 8ден 9га чейин ойнотуубуз бар. Биздин Кел чай чели теледолбоорунун брендтелген кружкаларын жана демөөрчүбүздөн чай ойнотмокчубуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин сөзсүз түрдө темабызды алдыда билмекчисиздер жана дароо эле ойнотууга өтөлү деп айтып кетейин. Бүгүнкү биздин чыгарылышыбызда ойнотуубуз аябай эле жеңил болот деп мен ишенемин. Анткени Кел чай чели теледолбоорунун алкагында сиздер биздин долбоорго байланыштуу ыр саптарын жазышыңыздар керек. Рандомдуу түрүндө саат 9да биринчи бөлүгүбүз аяктап калганда биз жеңүүчүлөрүбүздү аныктайбыз. Эмесе буга чейин айткандай эле биздин брендтелген Кел чай чели теледолбоорунун кружкаларын жана демөөрчүбүздөн чайларды ойнотмокчубуз. Биздин башкы демөөрчүбүз бул Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon тууралуу сиздерге мен айтып кетейин. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй-бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй-бүлөлөрүбүздү жакшы көргөндөй эң мыкты чай үчүн жыпар жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Ойнотуубузду аяктадык, экинчи бөлүккө өттүк жана салт боюнча экинчи бөлүгүбүздө биз конокторубузду чакырып жана бүгүнкү биздин темабызды талкуулайлы. Бүгүнкү биринчи бөлүгүбүздө биз жасалма интеллект аттуу теманы талкуулап жана бүгүнкү конокторубуз менен сиздерди тааныштырып кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда Айжан Абдыбакирова, банктык карталар бөлүмүнүн башчысы жана Ажар Мамбетова, санариптик каржы кызматтары боюнча эксперт. Саламатсыздарбы? Кутматаңыздар менен кош келиңиздер. Жана учурда Ажар айым, Айжан айым, сиздердин мен ушул кызмат ордуңуздарды окуп, мен үчүн бул оор темалардын бири деп айта аламын. Анткени сөз түрдө албетте жасалма интеллект учурда заманбап талабында жаңы гана чыгып жаткан нерсе, сөз түрдө Кыргызстан боюнча деп айта аламын. Жана албетте биринчи кезекте Ажар айым айтып кеттиңизчи, санариптик каржы кызматтары боюнча эксперттин милдети эмнеде? Мен негизи 12 жылдан көбүрөөк банковский сектордо иштегем, ар кандай мобилдик тиркемелерди иштетип. Ошон үчүн азыр болсо консультант аркылуу банктарга, биздин улуттук банктарга улуттук дүйнөдө кантип колдонот ушундай жаңы технологияларды, кандай системаларды колдонсо болот, кандай үлгүлөр бар. Ошондой жумушту үлгүлөрдү берип, консультант болуп, ошондой аркылуу иштейм. Негизи эң милдети эң жакшы үлгүлөрдү табып, биздин Кыргызстанга кандай үлгүлөрү, кандай примерлери жакшы иштегендерди көрсөтүп, консультация берген ошондой милдет бар. Чоң рахмат. Айжан айым, сиз биздин Кыргызстандын банктарынын биринде ошо банктык карталар бөлүмүнүн башчысы катары иштейсиз. Жана сиздердин ошо иштеп жаткан банкыңызда жасалма интеллект кантип колдонулат? Бул тууралуу айтып бериңизчи. Албетте жасалма интеллект аябай негизи айтып кетсек, чат GPT киргенде эле жасалма интеллект келди деп көбү ойлойт. Бирок ал кичине туура эмес. Анткени жасалма интеллект биздин компьютерлор жок убакытта эле талдоолор жүргүзүлүп келген. Андан кийин AVM чыкты, ошол аркылуу өрчүндөп, өнүгүп келди. Ошон үчүн банк GPT-ге чейин эле ошо жасалма интеллектти колдонуп келген. Бүгүнкү күндө биз мобилдик тиркемелерде жасалма интеллектти колдонобуз. Ар кандай кредиттик скорингке, клиенттерге баа берүүгө колдонобуз. Жана аябай
негизги пример бул жасалма интеллект роботташтыруу процессине да таандык. Биздин банкта болсо бул банк эсебин кардарларга ачуу үчүн колдонулат. Мисалы үчүн бул деген күнүмдүк процесстерди бат ишке айлантууга колдонулат автоматизациялоо менен. Мисалы үчүн банк ишкерлери ошо банк эсебин ачыш үчүн бир кардарга 10 мүнөт убактын коротсо, азыр ошо жасалма интеллект роботташтыруу аркылуу ал үчүн бир 30 секундка жетпеген убакыт кетет. Толугу менен алганда бир банк ишкермеси 5 саат коротчу убактыны азыр бир жарым саатка чейин буга чейин мен дагы айтып кеткенмин да, эгерде сен 5 жыл окуп билим алсаң, ошол эле бакалаврда 4 жыл болобу, 5 жыл болобу, магистратура менен учурда 6 жыл дагы болуп кетиши мүмкүн. Ошол эле жасалма интеллектти алсак, сен билген билимиңди 5 мүнөттө ошо көргөзө алат, айтып бере алат десек болот. Жана кандай деп ойлойсуздар? Сиздин ошо кызмат ордуңуздарды жасалма интеллект алмаштыра алабы? Негизи ооба кээ бир кесиптер алмашылат, бирок болсо не только жасалма интеллект үчүн, жалпы технология өнүккөн учурда жаңы кесиптер пайда болот, кээ бирлер жоюлуп кетет. Ошон үчүн мен болсо оптимист ойлойм, жана жаңы кесиптер, кайсы жаңы кесиптер пайда болот. Мен окуган учурда жана жасалма интеллектте тиешелүү эмес деле технология үчүн азыр мобилограф деген аябай популярдуу болуп атат. Ал жасалма интеллектте тиешелүү эмес, бирок жаңы кесип. Ошондой эле жасалма интеллектте тиешелүү жана дата сайентист деген жаңы кесиптер пайда болуп атат. Андан тышкары да андай абдан көп түрлөрү, роботторго тиешелүү, башка тараптарга да тиешелүү жаңы кесиптер пайда болуп, ошон үчүн менин ойлогонум, менин кесибимди алып кетет же жоюлуп кетет деп ойлобой, кайсы кесип пайда болот, кайсы эмнени үйрөнүп алсам ошо жаңы кесипкерге кирип чоң талапта адис болгон үчүн деп ойлодум. Позитивдүү ойлонуу керек дейсиз. Айжанайым, кандай деп ойлойсуз? Роботтор дагы бул жасалма интеллектке киреби? Ошол эле чат-ботторду айтсак, машина үйрөнүү, нейрон тармактары жөнүндө эмнени айта аласыз? Албетте роботтор бул жасалма интеллекттин чатырында турат. Анткени роботтор ар кандай тапшырма аткаруу үчүн алгоритмдерди, техника камдаган компьютердик программалар аркылуу ар кандай тапшырмаларды аткарыш үчүн колдонулат. Ошол жерде ошо жасалма интеллект роботко киргизилген биринчи маалыматтарды колдонуп, кандай бир айлана чөйрө менен өз алдынча мамиле жасоого жана тажрыйба аркылуу өзүнүн алгоритм өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Ошон үчүн робот бул жасалма интеллекттин дагы бир физикалык түрдө мисалы болуп эсептелет. Бирок негизи дагы биз көнгөнбүз, балким телевизор аркылуу биз роботту адам келбетинде же жаныбар келбетинде көрүп көнгөнбүз да, бирок ал туура эмес. Негизи роботтор бул биздин жашоодо көптөн бери бар. Бул өндүрүштөрдө, маданиятта, медицинада көптөн бери колдонулуп келет. Ошо жасалма интеллект аркылуу андан да өрчүп бүгүнкү күнгө жакшы деңгээлге жетип турат. Биз байкасак, жасалма интеллект Кыргызстанга жаңы гана киришип баштаса, ал 1950-жылы эле ошол жасалма интеллект деген сөз пайда болуптур да. Ошол эле жылдары азыр өнүгүп жаткан өлкөлөрдө аябай дагы өрчүп ошо колдонууда да. Кыргызстанда кандай ойлойсуздар? Азыр ушу жасалма интеллекттин колдонушу жалпы деңгээли тууралуу эмнени айта аласыздар? Менин оюмча Кыргызстанда уже колдонгон үлгүлөр бар. Мисалы жана банктарда не только роботторду колдонот. Жана пандемия учурда биздин улуттук банк адамдарды алыстан тастыктоого уруксат берген. Ошондон бери баштап биринчи банктар банк адистери видеосвязь аркылуу эле тастыктап жүрчү, бирок азыр жанагы машина үйрөнүү системаларды колдонуп баштады да, жүзүңөрдү таанып. Анткени көп кишилер ушундай кызматтарды колдонуп баштады. Көп ар кандай шектүү транзакциялар онлайн
өткөрүлүп башталды. Ошон үчүн бир киши же банктардын адистери ошолордун баарын текшере албайт. Анан 2-3 банк жана силерди мобильный тиркеме алыстан жүктөп алып өзүңөрдү тастыктогонго ошондой жасалма интеллект программаларды колдонот. Силердин сүрөт, паспортуңарды, сүрөтүңөрдү силердин селфи менен карап силесиңерби же башка киши экен, ошонун баарын тастыктап берет. Андан тышкары да мен бүгүнчө окугам, Кумтор компания 2021-жылы программа киргизиптир, алардын айдоочуларынын чарчаганын аныктоого. Анткени ар кандай камера коюп коет машиненин ичине, ар кандай параметрлерди анализдеп, көзүн жабып, эстегенин көрүп, анан сигнал берип турат. Сен чарчап турасың, токтот, же диспетчерге сигнал берет, графикти алмаштырып ал. Ошонун баарын жөн эле программа жасай албайт да, ошон үчүн аякта да жасалма интеллект технологиясы колдонулат. Негизи бул болсо аябай жалпы термин, анан кээ бир жерде биз билбеген учурда дагы жасалма интеллект колдонулат, биз кээде билбей калабыз ушундай келечектүү технология колдонуп атканынчы. Чындыгында мен деле ошол мобилдик тиркемеде ошол эле Face ID анан идентификациялоо тууралуу айтып кеткенсиң, мен деле ойлоп турмун да, кандайдыр бир ушул жасалма интеллект сени аныктап жаткандыгын. Жана айта кетиңиздерчи, күнүмдүк жашоодо мен буга чейин кесиптештерим менен да талкуулаганмын да, жасалма интеллектти биз кантип колдонобуз десек, ошол эле чат-боттор буга чейин биз талкуулаган. Андан тышкары Алисаны алсак, бүгүн жардамчыбызды музыка коюп берет, биздин көңүлүбүздү ачат десек болот. Ошол эле биздин ошо каражаттардагы мындайча айтканда жасалма интеллектке кирет экен. Сиздер кандай жасалма интеллект менен колдоносуздар? Жанайым? Туура айтып жатасыз, биз өзүбүз аны билбей күнүмдүк жашообузда күндө жасалма интеллектти колдонуп жүрөбүз. Буга чейин айткандай эле биз үчүн көп кардарлар үчүн чат GPT менен жасалма интеллект келди деген түшүнүк бар да. Жок, андай эмес. Биз Google'ды колдонуп келдик, YouTube'ду буга чейин колдонуп келдик, ар кандай социальный тармактарды колдонуп келдик. Ошонун баары жасалма интеллект. Мен өзүм күнүмдүк жашоомдо социальный тармактар, бирок ушул жасалма интеллект жөнүндө көп маалымат алганым үчүн, жумушум байланыштуу, ошого сүйүнөм. Мен өзүм кандай талкууга, кандай анализдөөгө түшүп атканымды өзүм таң калам ошо жасалма интеллекттин иштегенине. Анткени күнүмдүк жашоодо көрүп атпайбызбы, Instagram тармагына кирип парикмахерскийди карасаң, чач тарашты карасаң, ал 2 күн ичинде жалаң ошо чач тараштардын рекламасын берет. Бир көйнөктү карасаң, жалаң ошондой көйнөктөрдү берет. Сүйлөгөн сөздөрүң да жазылып бүт бары. Биз толугу менен анализдеп, далилдеп, кээ бир учурда өзүбүз эмне каалап атканыбызды өзүбүз түшүнбөй жатканда, ошо жасалма интеллект түшүнүп, бизге керектүү маалыматты берип атат. Ошонун баарын күнүмдүк жашоодо колдонуп, көрүп, ошол эле убакта түшүнгөнүмө аябай кубанам дагы. Андан ары канчалык өрчүп атканын күнүмдүк жашоодо көрүп таң калам да. Чындыгында мага да кызык болуп жатат. Сиз айтып кеттиңиз азыр автоматташтырылгандык тууралуу. Анткени ошол эле сиз айткан Google'дан балким сага жаккан көйнөктү издеп койсоң, ошол социалдык тармактарда дагы сага ошол көйнөктү көргөзүп баштайт десек болот да. Сен ойлонуп баштайсың, кантип эле билип койду деп таң каласың да туруп. Бирок биздин жашообузду дагы ушинтип жеңилдетип жатат десек болот. Сиздердин жоопторуңуздарга рахмат. Учурда биздин студиябызда урматтуу көрүүчүлөрүбүз Ажар Мамбетова, санариптик каржы кызматтары боюнча эксперт, жана Айжан Абдыбакирова, банктык карталар бөлүмүнүн башчысы. Эгерде сиздерде дагы суроо пайда болсо, биздин WhatsApp номурубузга жөнөтүңүздөр. Биз болсо бир аз тыныгуудан кийин эфирибизди улантабыз. Эфирибизди улантуудабыз. Экинчи бөлүгүбүздө биз коноктор менен чогуу даамдуу чай ичип жатабыз. Чайыбыздын аталышы албетте бул Пиала Gold чайы. Жаңы Пиала Gold Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүздө жакшы көргөндөй, эң мыкты чай үчүн жыпар жыттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Gold чай сүйүүчүлөр үчүн алтын
стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Улантуудабыз бүгүнкү биздин конокторубуз менен дагы бир жолу сиздерди тааныштырып кетели. Эгерде сиз жаңы гана кошулган болсоңуздар, бүгүн биз жасалма интеллект тууралуу талкуулап жатабыз. Коногубузда болсо Ажар Мамбетова, санариптик каржы кызматтары боюнча эксперт жана Айжан Абдыбакирова, банктик карталар бөлүмүнүн башчысы. Урматтуу биздин конокторубуз бизге СМС билдирүү келди. WhatsApp аркылуу 0177 номер менен аяктаган абонент жасалма интеллект адамдар үчүн канчалык кооптуу? Терминатор тасмасындай бизди басып кетишпейби деген суроо бериптир. Аябай кызыктуу суроолордун бири. Чындыгында ошол эле терминатор, ошол эле робот тууралуу тасмаларды бардыгыбыз эле көрдүк окшойт деп ойлоп жатамын. Жана бизди басып кетишпейби? Кандай деп ойлойсуздар? Мүмкүн, басып кетиши мүмкүн. Мүмкүн. Абайлаш керек. 50 жылдан кийин десең, Тамаша да. Бүгүнкү учурда басып кеткенге жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүгү аз. Балким сиз айткандай 50 жылдан кийин болушу мүмкүн. Бирок искусственный интеллект бул эмне? Бул адам киргизген алгоритмдер, адам киргизген анализ, кандай анализдеш керек, кандай жооп кайтарыш керек, ошол бүт маалыматтарды адам баласы өзү киргизет да. Ошон үчүн маалыматтар туура киргизилсе, роботтар бизди пока басып кетпейт. басып кетпейт болуш керек. Бирок байкасаңыздар, мен дагы ушул суроону өзүмө берип көргөнмүн да, анан роботторду адамдар жасап жатышат да деп ойлоп жатамын да. Анан эгерде адам жок болсо, кантип роботтор өзү алдынча өздөрүн өнүктүрө алат, мисалы. Ушул тууралуу ойлоном да, анан басып кетпейт го деп менин көз карашым албетте. Негизи жасалма интеллект 3 группага бөлүнөт. Алсыз жасалма интеллект же чектелген. Азыркы биз колдонгон технология баары ошо группага кирилет. Экинчи группа жана күчтүү жасалма интеллект, анан супер. Бирок ал группа жана концепцияда ошо кишинин акылына эң жакын, кишини басып кете турган мүмкүнчүлүгү бар ошо интеллект. Бирок ал дагы ойлоп чыган элек да, жана теорияда тест кылып, сиз айткандай 50-70 жылдан кийин мүмкүн ошо убакында, ошо деңгээлге келсек, ошондо дагы сүйлөшүп көрөлү эмне болот атканын. Кызыктуу. Кийинки суроолордун бирине өтөлүм. 0090 номеру менен аяктаган абонент жасалма интеллект адамды алмаштыра алабы? Эгерде алмаштыра алса, кайсыл адистерде дейт. Жакшы суроо. Кандай деп ойлойсуздар? Мен ойлойм, любой технология адамды алмаштыра алат. Биз көрүп атабыз, жана технология өнүгүп, биздин мүмкүнчүлүгүбүз кеңейип, көп жаңы нерселерди биз үйрөнүп калдык. Жасалма интеллектинде да аябай жакшы, аябай чоң кең мүмкүнчүлүктөрдү колдонсок, саламаттык сактоо, айыл чарба, любой тармакта эффектүү колдонсо, ойлойбуз, адамды да алмаштырат, анын турмушун да алмаштырат. Негизи эң максаты ошо да, биздин турмушубузду жакшыртып, бизди жеңилдетип, кайсы жерде бирдеме проблемаларды ошолордун баарын чечкен үчүн ошондой максаты менен иштетип ойлоп чыгып атат деп ойлойм ушу технологиялар. Жоңузга рахмат. Эмесе, урматтуу биздин конокторубуз, сиздерге биз кыскача оюн даярдап койгонбуз. Жасалма интеллект тарабынан биздин Кыргызстандын облустарын даярдап койгонбуз. Биз жасаган эмеспиз, аны албетте жасалма интеллект даярдаган. Жана учурда биз сиздерге экраныбызга ушул облустарды көргөзөбүз. Сиздер болсо бул кайсыл облус экендигин жана эмне себептен жасалма интеллект дал ушундай даярдап койгондугун табышыңыздар керек. Мен дагы туура жоопту билбеймин, сиздер менен чогуу тапканга аракет кыламын, жардам бергенге дагы. Кызыктуу. Келиңиздер. Анда биринчи биздин облусубузду, регионубузду байкаштырып көрөлү. Кандай деп ойлойсуз? Талас мен ойлойм. Талас деп ойлойсуздар, эч ойлонбостон. Келиңиздер, байкап көрөлүчү. Кайсыл бул биздин облус экендигин? Туура жоопту күтүүдөбүз, Роман Турист. Эмне себептен? Ысык көл экен. Эмне себептен Талас деп ойлодуңуздар?
жигиттин өзүн карап таластык экен деп ойлодум. Караган взгляд. Келиңиздер, анда кийинки биздин облусубузга өттүк. Кайсыл? Ош, может. Кайсыл деп ойлойсуздар? Ойлонобуз. Кайсы алгоритм менен ушул сүрөттөрдү жасаганын таң калып атам да. Бул эми жасалма интеллект жазады да. Байкасаңыздар, биздин сүрөтүбүздү дагы бир жолу көргөзүп коесуздарбы? Учурда аябай ушундай заманбап тартылган экен, десек болот. Бишкек, Чуй. Бишкекпи же Чуйбу? Кандай деп ойлойсуз? Заманбап десеңиз Бишкек деп атам. Бишкек деп ойлойсуз, э? Келиңиздер, туура жооп билип коелу. Азаматсыз Бишкек, кол чабуулар. Эң сонун эмне себептен Бишкек деп ойлойсуз? Сиз заманбап деген үчүн? Мен жардам берип койдум окшойт, э? Мен чындыгында туура жоопту да билбеймин. Стиль жагынан да жакшынакай экен. Келиңиздер, анда биздин 3-чү сүрөтүбүзгө өтөлү. Көрүп коюңуздар, урматтуу биздин режиссерлор, сурануудабыз. Нарын. Нарын. Бирок Таласты да таба элекпиз, жана Талас жана Может быть, да. Ысыккөл кетти, Бишкек кетти. Может, ушул Талас? Талас ойлоп жатасыз, эмнеге? Мне кажется, Нарын. Бирок жана жигит Таласка аябай жарашкан да. Ооба. Нарын эле болуш керек. Сиздин оңуз боюнча анда жасалма интеллект дагы бул жакта туура эмес тартып койду деп ойлойсузбу? Нарындык жигит болуш керек, э? Нарын деп ойлоп жатасыздар. Байкап көрөлү. Азамат, Нарын. Эң сонун. Мен эмнегедир Таласты ойлоп жаттым, анткени мүнөзү мындай күчтүү да көрүндү да, аябай. Анан түсү дагы көзүнүн түсү, мындайча айтканда сарыраак болуп кетет окшойт, э? Келиңиздер, анда кийинки биздин кызыктуу. Жалабат же Ош, да? Жалабат же Ош. Жалабат же Ош. Бирөөсүн тандайбыз. Байкасаңыздар, Кыргызстанда дагы ар бир регион өзгөчө ушундай, өзгөчө колоритке дагы. Жалабат. Кийген кийимдери. Кийген кийимдерине ылайыкташтырып. Жалабат менен Ошту бири-биринен өтүп айырмай албайм. Бирок ажар айткандай кийими үчүн Ош эле болуш керек. Ош деп ойлойсуз. Бирок эми жазуусу узун экен го. Жалабат. Логика боюнча десек болот. Кандай деп ойлойсуз? Жалабат. Жалабатты тандадык, көргөзүп коюңуздар, туура жооп. Баткен экен. Тилекке каршы жалабат эмес, бирок туура айтыптырсыз. Узунураак болгондуктан Баткен Айгүл экен. гүлү да ошо Айгүлдүн эмеси, по-моему. Туура айтасыз. Балким Айгүл гүлү туура. менен байланышкан гүл тартуулуу экен кийим кечесинде. Эмесе кийинки биздин регионубузга өтөлү. Ысыккөл болгон. Может, Талас бул? Эми точно Талас окшойт, э? Баткен, да, ким калды? Жалабатта мындай жигиттер барбы? Ошто. Жалабат. Каяктан болосуздар? Мен Ысыккөл. Нарын. Нарында. Нарын болду элек. Болду. Ысыккөл болду, эң биринчиси болду. Нарын болду, Баткен болду. Ошондо Жалабат. Жалабат деп ойлоп жатасыздар. Чуй да бар, Жалабат бар, Чуй бар. Жалпы ошо келбетин алгандачы кандай деп ойлойсуздар? Көзү көк экен, Талас эле болуш керек, Талас боло элек. Көзү көк экен, э? Көзү көк экен. Көк болуп турат, э. Жалабатта көк көздүүлөр жок болуш керек, Таласта болуш керек. Эмесе жооп? Жооп? Талас Талас деп ойлоп жатабыз. Келиңиздер, байкап көрөлү. Азаматсыздар, Талас эң сонун. Келиңиздер, кийинки биздин сүрөтүбүзгө өтөлү. Ош, Жалалабад, Чуй калды, э? Да. Шарф, башындагы иймеги, вот точно Жалалабад. Аябай сулуу. Да, Жалалабад. Көзү чоң. Кандай деп ойлойсуздар? Жалалабад, наверное. Эмне себептен? Узун экен сөз. Сөз узун экен деп жатышат. Чуйда аябай сулуу. Чуйда аябай сулуу айымдар бар деп ойлойсузбу? Бирок сиз нарындыкмын деп айтпадыңызбы? Түштүктө аябай сулуу айымдар бар. Өзүмдүн жолдошум түштүктөн, ошон үчүн часто барып турабыз. Жолдошуңузга комплимент айтып ийдиңиз. Эмесе кандай деп ойлойсуз? Түз эфир аркылуу. Жалалабад эле болуш керек. Жалалабад да.
Жалал абадты тандадык, көргөз коюңуздар. Бул регион экен. ооба неме албетте тиги кыскабы узун болобу айырмасы жок экен. Бирок жакын келдиңиз, сиз айтып кеттиңиз, сулуу мындай тартылган айымдардын бири экен деп. Эмесе, кийинки биздин сүрөтүбүз экен. Оштук жигит окшойт. Оштук жигит окшойт. Ооба, ушу оштук жигит. Көргөз коюңуздарчы. Туура жоопту. Ош. Ош, азаматсыздар, кол чабуулар. Эмне себептен ош? Стильный. Келбети, Саркеш, карашы, мүнөз, көз карашы. Көз карашы. Жакшы. Эмесе дагы бир сүрөтүбүз калды окшойт, Ну, та жалабат калды, башка. жалабат калды ооба. Жалабат калды. Окшош экен. Окшош экен. Ооба. Ана туура жоопту көрөбүз коюңуздар. Жалабат, Туура. албетте. Азаматсыздар. Акыркы жооп болчу да. Башка Логикалык түрүндө жалабат калды ойлойсуздар. Кандай сиздерге жактыбы? Жасалма интеллект жасаган нерселердин бири. Топ келиштиби? Сүрөттөрү бири-бирине. келишти. Мисалы, Чүй менен Бишкекти алсак, сулуу айымдар тартылыптыр. Бишкек калаасында ошондой ак жоолук тагынып, Чүйдү алсак, өзгөчө ошондой жалабат менен дагы сиз айкалыштырып кеттиңиз. Кандай деп ойлойсуздар? Жасалма интеллект 100-100 ушул топ келиштиби сүрөттөр? 100-100гө биз логикасын билген жокпуз, бирок бир берилген логика менен тартылды. Биз ошол логиканы бүт жерде түшүнгөн жокпуз, балким. Бирок мен ойлойм, дагы бир аз убакыттан кийин жасалма интеллект так бизге көрсөтүп бере алат. Мындан дагы сонун тартып сонун баштайт деп ойлойбуз, Эң сонун жакшынакай оюнубузду ойноп алдык. Бир аз убакыттан кийин кайрадан биздин темабызга кайтып келип, сиздердин дагы суроолоруңуздарга өтөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, суроолорду 0508 400 100 номуруна WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. Учурда биз жасалма интеллект тууралуу талкуулап жатабыз. Бир аз тынуудан кийин эфирибизди улантабыз. Бизден эч алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу урматтуу көрүүчүлөрүбүз, сиздер Кел чай ичели теледолбоорунду көрүп жатасыз. Экинчи бөлүгүнө туш болдук. Жана сөзсүз түрдө биз конокторубуз менен чай ичип отурабыз. Кайсы чай десеңиздер, албетте бул Пиала Голд чайы. Учурда жаңы Пиала Голд Цейлон чайы тууралуу айтып кетели. Бул дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жакшы жана жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Биздин үй бүлөлөрүбүз жакшы көргөндөй, эң мыкты чай үчүн жыпар жуттуу жана өзгөчө даамдын сонун айкалышы. Пиала Голд чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Цейлон сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд пакетти скандап 4 миллион сомдук байгелерди от. Эмесе, бүгүнкү биздин коногубуз менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүн биз жасалма интеллект тууралуу талкуулап жатабыз. Жана студиябызда Ажар Мамбетова, санариптик каржы кызматтары боюнча эксперт, жана Айжан Абдыбакирова, банктык карталар бөлүмүнүн башчысы. Сиздерге мен эмоционалдык тараптан суроо бергим келип жатат. Буга чейин сиздер жок болгондо биринчи бөлүгүбүздө бизде сюжет пайда болгон. Ал сюжетте ушул жасалма интеллекттин терс жана оң жактары болгон. Сиздердин ой пикириңиздер аябай кызыктуу болуп жатат. Эмоционалдык тарабынан жасалма интеллект эч кандай эмоцияларды бербейт дегенде, ал билбейт адамдын эмоцияларды. Кандай деп ойлойсуздар? Бул оң жакпы же терс жакпы? Эмоционалдык тарабынан. Эмоцияны билбейт деген менен кичине макул эмесмин. Анткени азыркы убакытта көп нерселер жасалма интеллекти эмоцияны таануу үчүн көп жумуштар өткөрүлдү. Мисалы үчүн азыр үн менен үндү талкуулап адамдын азыркы абалын анализдөө, же болбосо видеокамерада бетинин мимикалары аркылуу азыркы настроениясын да, азыркы өзүнүн
состояниясын анализдөө мүмкүнчүлүгү бар, жазган сөздөрү аркылуу анализдер өтүп жатат, кандай сөздөрдү колдонуп атат, ошондон кандай эмоцияда азыр адам, кандай настроенияда адам, ошону жасалма интеллект толугу менен азыр анализ кыла алат. Аны уже көп мамлекеттер колдонуп жатат, жакынкы эле Россияда ал жакшы колдонуп атат. Ошон үчүн эмоцияны түшүнбөйт, эмоциясы жок деп мен айта албайм. Бүт адам баласы эмнени өзү аныктап алгоритм аркылуу жаза алса, ошону жасалма интеллект жумушка алып иш жүзүндө аткара алат да. Ошону түшүнө алат. Ошон үчүн эмоцияны түшүнөт. Мен ойлоп жаткамда жасалма интеллектте эмоция жок болуш керек деп. Анткени мисалы биз жумушта кардарларды, ошол эле банкта сиздер кардаларды күн сайын кабыл ала берсеңиз, анан чарчайсыз, сүйлөшкүңүз келбей калат адамдар менен, анан балким кагып силкип салышыңыз мүмкүн да, андай да адамдар болот, андай да кызматкерлер болот. Жасалма интеллект болсо жооп берет, эч чарчабайт деген ошо оң жактарын да байкадым. Бирок ага карабастан байкасаңыздар кээ бир жасалма интеллекттерде дагы эмоцияны таануу бар экен. Анан учурда жасалма интеллектти терс жактарда аябай көп колдонууда. Көпчүлүк адамдар албетте бул алдамчылыкка жаткан ошол багыт деп айта аламын. Байкасаңыздар, ошол эле социалдык тармактарда белгилүү блогерлер болобу, аларды жасалма интеллект ошол сүрөтүн алып туруп, окшоштуруп туруп, ушул 100% окшош деп айта аламын. Оозун сүйлөттүрүп, жада калса үнүн да окшоштуруп барыңыздарга салам. Эгерде кааласаңыздар, мен курсума катышкыңыздар келсе, ушул акча каражатты ушул жакка салып койсоңуздар болот деп. Адамдар алдамчылыкка дагы ошо жетишүүдө да кандай деп ойлойсуздар? Мындай нерсени кантип көзөмөлдөсө болот? Ошол эле жасалма интеллектти колдонуп, шектүү операцияларды текшерип, мен ойлойм, кайсы технология болбосо да жакшы жаманга да иштетсе болот, жаман жакка да иштетсе болот. Сиз айтып аткан жана үндү окшоштурганга же алдаганга колдонсо болот. Менде бир үлгү бар, бир университетте онлайн лекция, мугалим ошо робот аркылуу окутат экен, текстти берип коет, сенин үнүңдү окшоштуруп, сенин ордуңа окуучуларга ошо лекцияны окуп берет онлайн. Ошол эле технология алдаганга да колдонсо болот, бирок жакшы жакка да колдонсо болот да. Ошо кишиден, ал болсо технологиядан эмес, кишиден чыгат деп ойлойм. Ошон үчүн ошондой технологияда өнүгүп атат, алдаганга, шектүү транзакция өткөргөнгө, бирок аны да текшергенге, аныктаганга да жасалма интеллект технология колдонгон программалар көп болуп атат. Банкта да ойлойм. Ошо банкта негизи ошо тармакка абдан көп колдонот ушундай компьютердик программаларды. Анткени транзакциялар көп, кардарлар көп, шектүү операциялар да көп. Ошо эмоцияны аныктап, жүзүңөрдү аныктап, өзүңөрдүн кандай төлөөңөрдү баарын аныктап, технология анализ кылып айтып берет да, силер болсо туура жасап атасыңар же бирдеме шектүү транзакция жасап атасыңар деп ойлойм. Мага сиздин ушул жообуңуз жакты да. Эгерде жасалма интеллект менен адам алдап жатса, сен дагы жасалма интеллект менен алдап жатабы же алдап жаткан жокпу билип алсаң болот деген аябай жообуңуз жакты. Чындыгында эле жакшы ушундай кеңештердин бири десек болот. Жана албетте ушул сиздер банк жаатында иштегендиктен, ошол эле балким башка тажрыйбасында же сиздердин дагы ушул тармагыңызда Кыргыз Республикасында жасалма интеллектти кантип өнүктүрсө болот, сиздер ойлонуп көрдүңүздөр беле? Балким сиз айтып жатасыз, ушу банктагы карталарды дагы, ошол мобилдик тиркемеде дагы бар, балким кызматкерлерди роботторго алмаштырып салса болот. Кандай деп ойлойсуздар? Кантип өнүктүрсө болот? Биздин банктабы, негизи банктабы же жалпы Кыргыз Республикасында? Банкта биринчи айтып кетейин, албетте өнүктүрүүгө болот. Өнүктүрүүгө шилтемелерди жасап жатабыз. Ал автоидентификация жана кардарлар бизге келгенде, банктарга келгенде аларды жүзүн эле таанып, бул биздин кайсы кардар, канча акчасы бар, кайсы операцияны көп аткарат, азыр кайсы операцияга келиши мүмкүн, кандай жакшы жаңы продуктыларды кардарга предлагать этишибиз керек деп, ошол анализди кылууга азыр банктардын баары ушул тарапка ойлонуп жатышат да. Негизи мамлекеттик түрдө ойлосок, бул негизи биздин кыргыздардын
Кыргызстан жасаган жасалма интеллект толугу менен чоң жасалган эмес, анткени муну өзүбүз ойлоп табып, өзүбүз жасаш үчүн көптөгөн акча, финансы керек, анткени аны колдош үчүн чоң компьютерлер керек, алардын баасы аябай чоң. Заманбап десек болот. Заманбап. Бирок биздин өлкөдө IT тармагында иштеген кесипте адамдар көп болуп атат. Ошондуктан алардын күчүбүз жетет, бирок финансы жактан бизге жардам керек да, ошо финансы керек. Бирок биз аны кайра башынан жазбастан, азыркы учурда уже биз жасалма интеллект бар, Америка жасап берип атат, Кытай жасап берип атат. Ошол жасалма интеллект биз үчүн дагы жакшы иштеп беришине өнүктөш болсок болот. Эмне үчүн ал кыргыз тилинде бизге маалымат бербейт? Кыргыз тилинде доклад чыгарып бербейт. Анткени маалымат жок. Google'дан деле издегенде кыргыз тилинде инфраструктура жок. Ошон үчүн биз аябай көп мамлекет менен көп жумуш өткөрүшүбүз керек. Ошо интернет тармагына көп кыргызча статьяларды, маалыматтарды, изилдөөлөрдү, толук маалыматтарды киргизүүгө. Ошондо биз ошого азыр биринчи көңүлүбүздү бурушубуз керек. Эгер ошону биз аткарсак, анда ошо жасалма интеллект жана эле ChatGPT аркылуу биз көп маалыматты кыргыз тилинде алсак болот. Азыр ошондой маалыматты биз ала албайбыз. Мен атайын ушу бүгүн программага келерде мисал катары ChatGPTге кыргызча жаздым, суроо талап кылдым, жооп берди. Эмне деп жаздыңыз? Түшүнгөн жокмун эмне жооп берген. Жөн эле кыргыз сөздөрдү, окончание сөздөрдү мындай башкача алмаштырып буруп текст берди, аракет кылып атат. Ал бул мындан эмне түшүнсөк болот? Маалымат бар, бирок ал аз. Ошо болгон маалымат менен жасалма интеллект аракет кылып, маалыматты чыгарып бергенге аракет кылып атат, бирок инфраструктурасы жок. Биз айткандай, жасалма интеллект бул адам берген маалыматты, берген алгоритм менен иштеп берет. Ошон үчүн мамлекет ошол жагынан жакшы ойлош керек. Анан сиз айткандай жана коопсуздук жагынан сөзсүз жакшы иштерди жүргүзүш керек, жана этика жагынан. Анткени биз өзүбүз айттык, бизге адамга каршы же адамга тескери мамиле жасабас үчүн биз этика жагынан ошо кандай алгоритмдер кирилип атат, кандай программалар жазылып атат, ошону көзөмөлдөшүбүз керек да. Ошон үчүн мамлекет тарабынан ошондой жумуштарды аткарыш керек деп ойлойм. Ушу жасалма интеллекттин терс жактарынын бири анын этикасы жоктугу экендигин мен дагы жакшы билемин. Туура айтасыз, аябай жакшы ушундай сөздөрдү айтып кеттиңиз. Жана Ажар айым айтып кеттиңизчи, башка өлкөлөр менен салыштырып көрдүңүз беле? Кыргызстандын деңгээлин жана кайсыл өлкөлөрү учурда балким биринчиликте ээлеп жатат сиздин ой пикириңиз боюнча, жасалма интеллект боюнча? Жана айым айткандай, бул ушундай технологияны иштетүү үчүн абдан көп каражат керек. Ошон үчүн Америка Кошмо Штаттары, Китай эң биринчи орунда турат. Анткени аякта инвестиция көп компаниялар ушу технологияны колдонуп иштетип атат. Негизи жана Кыргызстан жөнүндө да кошо кетейин дегем, биз болсо келечектик багыттарды аныкташ керекпиз да. Анткени колдонууну бул технологияны ар бир тармакта колдонсо болот. Бирок бизде акча андай көп эмес да. Ошон үчүн бизге керектүү тармактарды аныктап, ошо жактан изилдеп, адистерди тарбиялап, маалыматтарды чогултуп, айыл чарба болобу да, бизде салмак сакта да көп суроолор бар. Ошо жакка мүмкүн фокус берип, Кыргызстанда ушундай технологиялар өнүктөсөк болот дейт. Бирок Айжан айым айткандай, үлгүлөр көп. Эчтекени жаңыдан чыгарбай эле ошолордун кандай жасаганын колдонсок болот. Биздин Кыргызстанда да Акыл ай деген ChatGPT чыкканын окугам. Ошо кыргыздардын дорбору да
кыргыз тилинде азыр жаңы чыгып атат, бирок алар болсо айтып аткан канча көп маалымат ошого киргизилсе, канча көп биз колдонсок, ошончо батыраак ал үйрөнүп ChatGPT'нин ордуна колдонсок болот. Былтыркы жылы ChatGPT'нин вице-президенти келген. Ал да бизге айткан, бизге жардам берсеңиз, биз кыргыз тилди да киргизебиз ChatGPT'ге. Бирок силерден маалымат керек, кардарлар керек ошого колдонуп атканды. ChatGPT кантип өсөт, кантип үйрөнөт, канча көп суроо берсе, канча көп маалымат жиберсең, ошонун баарын үйрөнүп, чогултуп, анан күндөн-күндөн жакшыраак иштеп баштайт да. Анализдештирет десек болот, э? Жоопторуңуздарга чоң рахмат. Эфирибиздин аяктаганына бир эле ошо бир нече мүнөттөр калды десек болот. Биздин телекөрүүчүлөр менен сиздерди дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда Айжан Абдыбакирова, Кыргызстандын банктарынын биринде банктык карталар бөлүмүнүн башчысы, жана Ажарманбетова, санариптик каржы кызматтары боюнча эксперт келип кетишти. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Байкасаңыздар, сиздердин кызмат ордуңуздар Кыргыз Республикабызга аябай чоң салым кошот деп ойлоп жатамын. Ошондуктан келиңиздер, жасалма интеллектти өнүктүргөнгө дагы аракет салалы, балки мамлекет тарабынан дагы жакшынакай ушундай чоң салым кошулса, кыргыз тили да кошулса, кыргыз элибиз тууралуу дагы маалыматтар көп болсо, албетте өнүгүп өсөбүз деген ой бар, тилектер бар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз, жана мен азыр фокус көргөзөйүн деп ойлоп жатамын. Келиңиздер, бир аз кичинекей болсо дагы биздин демөөрчүлөрүбүздөн ушундай белектерди кабыл алып коюңуздар. Чоң рахмат. Келиңиз, Ажарайым, сизге дагы Чоң рахмат. Чер жазып чай ичип коюңуздар эмесе. Урматтуу көрүүчүлөрүбүз, бүгүн биз жасалма интеллект тууралуу талкууладык жана бардык суроолорго биздин конокторубуз жооп узатты. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен мен Сезим Имамадыева болдум жана биздин Кел чай ичели аттуу теледолбоорубуз. Кайрадан көрүшкөнчө амандашканча жакшы туруңуздар.